Салам достор, мен YouTube каналым катталуучулары Атыжан Назира Бердиулова да программасына кош келипсиздер. Албетте жылкынын акчасы жөн калып кеткен жок, ал муктаж үй бүлөлөргө азыркы учурда кетип аткан кези да. Анан ал кызга кат жазып макул деп макулдугун берип кат жазып бүткөндөн кийин байкем чуркап барып апама окутуп жиберет атпайбы, мына муну Самат жазды деп. Менен улуу байке эжекелерим мындай көбүрөөк таяк жеп калышты. Мынтсең болмок экен деши мүмкүн, мен пожалуйста, мен өзүмдүн методум менен жазып атам. Аралашпагыла. Талашпагыла. Мен бирөөнүн кызын барып алып кеткем. Үйүнөн барып, ушул кызды мен бактылуу кылам деп алып кеткем. Анан 3-4 жылдан кийин балалуу болбой койгон нерсе, ал биздин үйдүн проблемасы. Кимге азыр милдетибизди артабыз, өзү мамлекет өзү арам жүрсө. Аял заты качан эшикке чыгып, эркектин ишин кылып атам, үйгө келип аялдын ишин кылып атам деп көп нерсени өзүнүн мойнуна алып алган кезде, ошол кезде назиктик жоголуп кетет деп ойлойм да. Салам достор, мен YouTube каналым катталуучулары Атыжан Назира Бердиулова да программасына кош келипсиздер. Бүгүн биздин дам программабыздын кезектеги коногу баарыбызга белгилүү маданияты мыкты кызматкери, сүйүктүү жар, мээримдүү ата деп айтсам жаңылышпаймын, эң жакшы дос, кыйын актер жигиттердин бири Самат Эркинбековдун үйүндө коноктобуз. Кош келдиңиздер. Саламатсызбы? Рахмат, баарыңыздарга салам. YouTube каналдын жалпы катталуучулары, бизди көрүп аткандар, чет өлкөдөгүлөр, баардыгыңыздарга Бишкектен менин үйүмөн ысык салам сиздерге. Рахмат, маданияттын мыкты кызматкери деп койгонсуз. Ала элекмин, бирок алат окшойм анда. Сиз айтып атсаңыз, Кудай буйрса. Кош келдиңиздер. Чоң рахмат. Биздин дам программабызды көрүп келсеңиз керек. Адаттагыдай эми биздин өзгөчөлөнүп бир тамак жасап бере суранганбыз. Анан дымдама жасайм деп калдыңыз. Бизге дымдамага эмне керек? Ар бир адам өзүнүн рецепти боюнча даярдайт да. Мен бул продуктыларды өзүм эртең менен чыгып барып, жаныбызда базарчык бар, ошол жака барып өзүм тандап, өзүм алып келдим. Сиздерге дымдама жасап берем. Бул дымдаманы мен болсо карантинде үйрөнгөнмүн. Негизи көп эле тамактарды жакшы жасайм. Бирок келинчегим менден да жакшы жасагандыктан ал эле жасайт да көбүнчөчү. Анан мен муну карантинде үйрөнгөм. Карантинде келинчегимди Баткенге апасынын үйүнө кетирип коюп, жөнөтүп коюп, мен өзүм калып биякта үйдө. Жалгыз калып, анан ортодо жолдор жабылып, кинодогудай экөөбүз нары өтө албай, ал мен нары өтө албай, кыскасы экөөбүз ошентип калып кеткенбиз. Анан телефон чалып, сурап баштадым, тамакты кантип, буну дымдама жегим келди да, кантип жасайт десем. Видеозвонок аркылуубу? Видеозвонок аркылуу муну кошосуң, тигини кошосуң деп айтты. Мага бүт баарын түшүндүрүп берди, анан мен сразу эле түшүнүп жазадым, жасасам аябай даамдуу болуп турду. Ошондон кийин дымдама жасап калгам да. Бизге уйдун сулпети керек э? Ооба, уйдун сулпети кошулат буга, картошка, пияз, капуста кошулат, биякта помидор, кыскасы мындай ушундай эмелер кошулат да, зелень деп коет го, ошолор, жашылчалар кошулат. Сиз болсо мына ону турай эмете бербейсизби, арчый бербейсизби? Мен болсо этти турай берейин, э? Кандайсыз, Самат мырза? Ден соолугуңуз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Тоюңуздагы айтылган баардык каалоо тилектер, баталар кабыл болсун. Рахмат, чоң той рахмат. өзгөчөлүгү эмнеде болду деп ойлойсуз? Мындай анткени адам баласы той жасап атканда ойлонот белем, канча деген тойлорду алып бардыңыз, туурабы? Ооба. Анан кийин канча деген жакындардын тойлоруна барыңыз, анан ошондон улам бир мындай кандай деп айтсам сизге ысырапчылык кылгыңыз келген жокпу? Ысырапчылык кылгым келген жок. Бул бир себеп, анан экинчи себеби мен тойдун алдында да гастролдо жүрдүм, Россияны кыдырыпчы. Негизи эле Россияга көп барам, кинолорду коюп гастролдопчу. Ошол жакта мекендештер менен баягы душевно сүйлөшө кетесиң да. Кээде баягы кинонун кийинки сеансын күтүп отуруп, келип сүрөткө түшүп сүйлөшүп калабыз анан. Ошол кезде сүйлөшүп калсам алар айтат да, эмне кылып жүрөсүң биякта деп сурайм да. Эмне кантип келип калдың эле десем, байке, братан же брат, мен ошо тойго келгем, той бергем, үйлөнгөм. Көңүл бурбаңыз ошондо ыйлап баштайм деп ясаң. Анан ошентип той берип алып, кредит карыз болуп калып бияка келгенбиз, ошо келинчегим экөөбүз иштейбиз, келинчегим магазинде иштейт, өзүм стройкада иштейм деген кезде сразу мынтип жүрөгү ооруп кетет да. Ушу лучше бербей эле койсоң болмок экен ошо тойду. Жөн эле үйлөнүп албайт белең деп айтасың да. Айтсаң эми элдер ата энем болбой койду, мынтип койду, тигип койду деп анан баары бир эми улуу кишилердин түшүнүгү башка да биздикине карагандачы. Эми баягы Союздун тарбиясын алып калган адамдар биздикине караганда түшүнүгү башкачараак. Биз да эл чакырышыбыз керек, биз кошумча коштук го, биз дагы ошону алышыбыз керек да деген элдин ушундай немеси бар да. Ооба, түшүнүк кирип калган. Ошондой керек. Ошонун баарын кечип салса деле болот негизичи.
Анан биз жылкы союшубуз керек, бир эмес 2 жылкы соелук, уча тарталык, бизди кудалар эмне деп ойлойт, эл эмне деп ойлойт деп отуруп, бир жылкынын 80 миң, 100 миң, мен басым билсем эң арзаны эле бир 80-85 миң болот экен жакшы жылкыларчы. Анан эми элестетиңиз, мен 300 киши чакырдым, 350, 2 жылкы союшум керек эле, бери жагы бир 200 миңге жакын акча кетет. Анан ошол нерсенин баарын ойлондум. Ошол чет жакта жүргөндөрдүн дагы баягы эмеси таасири тийди магачы. Анан ойлондум да, эми азыр ушу атым чыгып аткан кезде ушул нерсеге жакшылык ишке себеп болуп калбасам кандай болот эле болбосо деп, кыскасы ушу жакшы ишке себеп болоюн деп үйгө келинчегиме кеңештин, досторума кеңештин, баары колдоду. Анан калгандар баягы каршы чыккандар чыгып атты. Болбой эле, кыскасы өзүмдүн позициямда туруп алдым. Жок, кандай ал нерсе кереги жок деп. Жана Кудайга шүгүр, азыр сонун комментарийлер көчөдөн жолуккандар да айтат, ай молодец, сонун кылыптырсың, туура кылыптырсың ушуну. Карапайым элдер, мындай телевизорго чыкпаган адамдар баштабаса, алар баштаса деле алардыкы билмей кетмек, сен жакшы кылыпсың деп. Мен атайын чакырдым журналисттерди, келгиле, тарткыла, бул мактаныч эмес, бул элге ушул нерсени мындай көргөзөлүк айталык, башкалар дагы ушундай бизди туурап башкаларга да эме кылалы. Анан албетте жылкынын акчасы жөн калып кеткен жок, ал муктаж үй бүлөлөргө азыркы учурда кетип аткан кези да. Аны дагы мен баягы өзүмө алып алган жокмун, өзүмө экономить эткен жокмун. Ошол нерсени көргөзгүм келди да. Ушул нерсе, ушул акчаны бир күндүк этти, бир мындай жеген эт эртеси күнү эле мына менде холодильникте, мына ишенбесеңиздер көрүңүздөр, жылкынын эттери мына турат могул жерде. Карарып кеткен да, желбейт деле да мына. Жылкынын эти баягы күчтүү болот го. Жебейт деле. Желбей калып турайт. Ошол жерде дасторконго эле тартасың, болду, үйгө алып келесиң. Жөн эле уча тартты. Уча тартты. Жакшы устакан режени болду. Ошол эле сөз айтылат да, чын-чынына келгенде. Анан ошол сиз экөөбүз сүйлөшүп кетип, биякта тамагыбыз бышпай калбасын, сиз сүйлөшүп эметер эле. Ооба, же кыймыл эменсин майын жылып бериңизчи. Негизи дымдамага кээ бирлер май куйбай эле тизип коет экен, анан үстүнө бир аз суу куюп эле демдеп коет экен. Сиздики кандай, май куясызбы? Мен май куюп бир сыйра чырылдатам да. Чырылдатам. Үйүңүздө дайыма майдын жети чырылдаган үндөр бат-баттан чыгып турабы? Ооба, дайыма чыгып турат. Келинчегиңиз аштын мынтип аралашып атканы чыгат да. Келинчегим баткенден болгондуктан ушундай газга эле, мындай эле плиткага эле ашты сонун кылып басып коет да, демдеп коет да. Негизи үйдө кандай тамактар көбүрөөк жасалат? Шөөлө деген тамак бар, көп жасалат ошолчу. Шөөлө деген тамак жасалат, аш жасалат. Көп эле чыгып, өзү үйрөнүп келип жаза берет, кыскасы. Сиз демек тамак кылгабай турбайсызбы? Жок, мен тамак кылгабайм. Жакшы экен анда. Анан 4 туугансыз. 4 туугандын кичүүсүмүн. 4 эркектин арасында чоң үйдүңүз. Айтсаңыз. Биз 3 эркек, 1 кызбыз. Бир эжекем бар, Касиет деген. Ал эжекем балыкчыга турмушка чыккан, көлдө балыкчыда турушат. Баардыгыбыз тең бала чакал болгонбуз. Баардыгыбыз тең чоңоюп кеткенбиз дегендейчи. Үйлөнүп жайланып дегендей. Айылда үй сагынасызбы? Мен айылда өскөн жокмун, ак өргөдө өстүм, бирок мен үчүн ак өргө баягы айылда болгон. Ооба, ак өргөгө барып турабыз, эми бизге жакын эле да бул жактачы. Колубуз бошой калганда эле ак өргөгө барабыз. Сагынып турабыз, конечно. Барып турасыз, Ооба, барып турабыз. Балалык кезиңизди эскертким келет сизге. Балаңыз кандай өттү сиздин? Ошо балалыгым мындай кызыктуу окуя эсиңизде калды беле? Балалыгым ак өргөдө өткөн. Мен 1-2 класс кезимде бир кызды жакшы көрөт элем, Нуржан деген кызды. Анан байкем менен 4 жаш улуу байкем бар. Адлет деген. Ошо байкем айтып калды, кат жазбайсыңбы жакшы көрсөң депчи. Качанчы класс элеңиз? 1-2 класс болчумун. Мен ошону билесизби? Сиз класстале. Анан бир 3 класс болушу мүмкүн да. Анан мен кол жазмам кандай болуп калат десем, келе мен жазып берем деди да. Экөөбүз чогуу бир сына эме оюбуздан немелер чыгардык, ушундай Нуржан кандайсың? Мен сени жакшы көрөм, ушундай. Мен мага жообун айтып койчу. Бул катты Батмадан берип жиберем, Батма деген кыздан ошо. Сен кайра ответин берип койчу деп. Байкем жазып туруп. Батма ким эле? Ошо кошунабыз ошо, курьерде ошо. Чогуу Нуржан менен чогуу ойногон кыз да. Чогуу кошунасы да. Канчанчы класс эле? Ал бизден улуу болчу, менден, байкем менен улуураак болчу. Кызга жазышыңыз беле? Жок, Нуржанбы? Ал менен тең. Менен тең кыз болчу, кошунабыз. Анан ал кызга кат жазып макул деп, макулдугун берип кат жазып бүткөндөн кийин байкем чуркап барып апама окутуп жиберет бай, мына муну Самат жазды депчи. Анан апам деле окуп көрдү да, анан Самат деп аягында деп, Самат деп жазып турган нерсени мен
Айта албай калдым да баягы байкем жазды, мен жазган жокмун деп айта албай калдым да. Анан Десем апам каттырып, мен балам деген кат жазганга жарап калган турбайбы деп атама айтып, кыскасы үйдөгүлөрдүн баары билип жаман ит болгон ошондочу. Ошо. Анан ал кат жетти Фатма аркылуу. Кат жетсе керек менин оюмча, бирок жооп келбей калган да. Жооп келбей калган. Билбейм баягы кичинекей кыз болуп уялдыбы же. Апам деп калбадыңызбы? Iya. Апам деп калбадыңызбы? Апаңыз кандай айым эле, кандай апа эле? Апам абдан мындай эркек мүнөз адам болчу. Баягы үй бүлөнүн эң улуусу болуп, өзүнүн үй бүлөсүндө эң улуу болуп чоңоюп, баардык бир туугандарына жардам берип, ушинтип чоңойгондуктан баягы эмеге мындай жашоого эртерээк чоңоюп, ушундай бир башкачараак мүнөздөгү, мындай катуураак мүнөздөгү адам болуп калган да. Ошол апам аябай тарбияны жакшы берген бизге. Ошол берген тарбиялары кичинекей кезибизден бери берген тарбиялар азыркыга чейин деле мындай эсибизде да, эсибизден кетпейт. Пьеса алгач айтсаңыз. Ошол апам аябай мындай иштерман адам болгон. Атам болсо стоматолог болгон кесиби. Атам экөө тең медицина кызматкерлери болгон. Мен дагы алардын жолун жолдойм деп медучилища, Бишкек медучилища бүткөм, медучилища колледжин бүткөм. Меники дагы стоматология факультети. Бирок жан дүйнөм артист жакка тартылып тургандыктан артист болуп кеттим да. Айтат го? Апам жаткандан сагынам деп. Ошол сөздү кантип түшүнөт? Эми бул сөздүн мааниси менин оюмча баягы бир эле сөз менен айтылган менен мааниси чоң деп ойлойм. Себеп дегенде баягы ошо берген талим тарбияларын сагынасың, сөздөрүн, кылыктарын сагынасың. Чындап эле жапкандан сагынасың, тамагын сагынасың дегендейчи. Бул сөздүн эми мааниси бир сөз менен айтылган менен, бирок мааниси чоң деп ойлойм да. Апаңыздын айткан бир сөздөрү эсиңизде калдыбы? Балам, бала болгондо билесиң, дагы бир. Ушул сөздү көп айтчу. Балам, балалуу болгондо билесиң депчи. Анан үйгө киши келсе дайыма нанос тийгиз, үйгө кир деп айт деп айтчу. Кичинекей кезинен беричи. Дайыма адамдар менен учурашып жүр, жөнөкөй бол деп көп айтчу да ушул сөздөрдүчү. Ошолор эсибизде. Апаңыздын кыялдарын билчиңиз келет? Кыялдарын билчүбүз, бирок мен баягы үйдүн эң кичүүсү болгондуктан мен дагы мүнөзүм баягы аябай жумшак болуп, апам менен бир айткан сөзүн эки кылчу эмесмин да такырчы. Ошого мени көп урушчу эмес. Менен улуу байке эжекелерим мындай көбүрөөк таяк жеп калышты. Мен болсом мындай битта сөзү катта майрам кылып койчумун да. Сагынасызбы? Ооба, албетте. Эми бирок сагынып бул нерсени өтө баягы мындай көп ойлоп, көп эстеп, ошол нерсеге депрессия боло бергенде эле эч кажети жок. Себеп дегенде биз бул дүйнөгө келебиз, кетебиз. Бул дүйнөдөн кеткен адамдарга биз баягы Кудай Тааланын өкүмүнө биз каршы чыгып калган болобуз да. Аттиң-ай, анан айтып калат го, ал болсо мындай болмок, тигил болсо тигиндей болмок деп. Кудай Таалам өзү ошондой каалады, значит ошондой болот да. Ошондуктан бул нерсеге баягы көп эмне кылбайбыз да. Байланбайсыз. Ыйманды көрбөй кеткенин өкүнсөңүз керек жок? Албетте, конечно, болот. Бирок апам менин тамашага сахнага чыкканды көрүп калды. Ким эле аябай таксиге отурса деле, бир жакка барса деле аябай айтып, мен ал кезде мындай анчалык көп мындай элге таанылып элек болчумун, бирок апам айтып, "Мына көрдүңөрбү, кече КТРден көрбөйсүз" деп мени аябай ушундай сүйүнүп эме кылчу эле да. Тамашага да келип калды. Ошо ооруп жүргөн кездеринде келип калды. Аябай эле сыймыктанчу да. Ыйман жашооңузду 80 градуска өзгөртсө керек экенчи. Жуулган же жуперейинби? Жуулган го, жуулуптур. Ооба, ыйман төрөлгөндөн бери тим эле ошо балалуу болгондо билесиң деген сөз ушул экен да. Өтө бир өзүңдүн балаң
дүйнөдө бир башка адамдардай бир башкача көрүнөт экен да. Кийиниби, башканын балдары маңкасы чыгырган, ийрак. Анан бирок сен балаң өзгөчө. Балдар тентек кылып жүрсө, ата энеси урушуп койбойбу эмне деп койчумун да. Уруша албайт экенсиң да көрсө өзүң балаңдычы. Анан Бирок негизи мен бир нерсени байкадым да. Балага бул атанын сөзү мындай тезирээк сиңет экен да, мындай кандай десем. Атанын сөзү ок, эненин сөзү ок деп коет го, бекер скандал сөз. Мен өткөндө обогреватель үй кичине суук болуп, өткөндө аябай суук болуп атканда обогреватель сайып аттык да. Анан обогревательдин жанына ойнойм деп баратканда мен колуна мыйка жолобой, келбе мыйка болбойт деп бир эле жолу айткам. Ошондон бери азыркы учурга чейин эме обогревательдин жанына жологон жок да. Анан дагы апасы байкап, ушу сен айткандан баштап эме кылган жок, жологон жок деп айтты да. Анан мен ошол кезде ошондо ойлоп койдум да, демек атанын сөзү ушундай нерселерге бекем болуш керек экен да деп ойлоп койдум да. Бул тизип отурбайсыз. Мынакей көрүп алыңыздар. Пияздан кийин картошкадан кийин помидор, туздан кошуп турабыз, э? Ооба. Улам туздан кошуп турабыз. Баягы кээ бирлер айтышы мүмкүн, эми дымдаманы минтип жасайт да, самат тигинтип жасайт да, анан минтсең болмок экен деши мүмкүн. Мен, пожалуйста, мен өзүмдүн методум менен жазып атам. Аралашпагыла. Талашпагыла. Муну жууп алабыз. Иман деп атын өзүңүз койдуңузбу? Ооба, Иман деп атын өзүбүз койдук. Эми баягы балага ат коюп атканда дагы мындай жакшы бир маанини камтыш керек экен. Темирбек деп койсоң ошондой темирдей мындай мерез болуп калат дегендей да, эми мындай ушундай бала дагы өзүнүн атына, затына жараша деп коет го. Анан ушундай бир жумшак, жакшы аттардан койсок деп ойлойт элем да. Кыргызга жакыныраак ат Иман деп. Такыр эле башка улуттун аты эмес. Мен да өзүм ушинтип ойлойм. Мен аябай мындай патриоттук сезимим аябай күч. Кыргыз тилде апасы нельзя деп айтып койсо сразу урушам. Сразу де өзүм орусча айтып атам го. Дароо урушуп айтам. Айтып үйрөтпө, орусча тили. Ушундай бир ойлойм да, баламдын тили кыргызча чыкса экен депчи. Апа ата деппи, мама папа деп. Анткени мен көрүп жүрөм, ушундай атасы акылдуу, ата энеси акылдуу, ушундай колунан баардыгы келген, ушундай күчтүү адамдар балага келгенде слабый болуп калат экен да, именно баланы карай келгендечи. Анткени баары балаң жакшы көрөт экенсиң да. Ушундай патриот адамдар, ушундай элге кызмат кылып жүргөн мыкты адамдардын үйүнө барсаң, балдар орусча сүйлөп жүрөт, кыргызча билбейт. Мен ал адам эмес, мен уялып кетем да бер жактанчы, мындай жаман болуп кетем кадимкидейчи. Билбейм, келечегибиз кайка баратат эми бул ал орусча, ал бала эми кыргызча үйрөнгүсү да келбейт кийинчи. Ал үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк да болбойт, анткени баардык айлана чөйрөсү бүт баардыгы орусча болуп калыпчы. Анан мен айтат элем, эми жөн эле калып эле көкүрөк кагып меле мен патриотмун деп аткан жерим жок. Просто биз кыргызбыз, кыргыз тилди да билиш керек, орусчаны да билиш керек. Орусчаны кийин деле үйрөнүп атам, мага окшоп. Мына мен азыр эми үйрөнүп атам да. Мен таптаза кыргызча, кыргызбайский эле өскөм, чоңойгом ак өргөдөнчү. Анан орус тил керек болуп атат мага. Мен азыр үйрөнүп атам, окуп атам баса. Ооба, керек болсо үйрөнүп алат. Ооба. Бир ай болду окуп атканыма, дагы 1,5 ай болуп калды. Дагы 1,5 ай, 2 айга жакын окуйм, ошо менен окуп бүтөм. Все нормально, я уже научился разговаривать на русском. В принципе. У меня хорошо получается, да? Да, у меня хорошо получается. Я в России был где-то месяц. Там тоже разговаривал на русском. Главное, не стесняюсь. Самат. Мында адамды эметесиз да, маңай көтөрөсүз да. Анан көп жылдар балалуу болбой жүрдүңүз. Келинчегиңиз менен ажырашып кетейин деген бир ой болгон жокпу? Жок. Балким келинчегиңизденби, балким менденби деген бир ой болгон жокпу? Анткени бир эле сизде эмес, бул көйгөй көп адамдарда бар да, бул көйгөйчү. Балким ошолорго сиз бир мындай бир кеңешпи, билбейм, айтор бир же өзүңүз менен бир бөлүшүп кетесизби деген ойдо ушундай суроо бердим да. Андай менде кымындай дагы бир ой келген жок. Себеп дегенде мен бирөөнүн кызын барып алып кеткем. Үйүнөн барып, ушул кызды мен бактылуу кылам деп алып кеткем. Анан 3-4 жылдан кийин балалуу болбой койгон нерсе, ал биздин үйдүн проблемасы. Ал нерсе Кудай Таалам ошол нерсени бизге буйрук кылды. Анан ал проблеманы мен эч качан сыртка чыгаргым келбейт. Анан ортодон эң жаман нерсе бул талак берген нерсе. Кудай Тааламдын эң сүйбөгөн нерсеси, эң жаман көргөн нерсеси бул талак. Ажырашканга Кудай Таалам жеткизбесин эч ким өздүчү. Эң жаман нерсе да. Анан мен бирөөнүн кызын
кантип ажырашып кетирип жиберем анычы. Анын эртеңки жашоосу кандай болот, эртеңки тагдыры кандай болот. Өзүм деле жан дүйнөм ал нерсеге мындай жол бербейт болчу, бармак эмес болчу да. Анан эми сабырдын түбү сары алтын дегенде Кудайым буйрса мына биз балалуу болуп Башкаларга дагы кеңеш башкаларга дагы кеңеш берет элем, ушундай сабыр керек. Анан бул нерсе Кудай Тааланын өзү берген буйругу. Ал нерсе ошол үйүңдүн ичиндеги проблема. Ошол нерсени проблеманы өзүң чечиш керек. Өзүң чечиш керек деген нерсе, то есть сабыр кылыш керек, күтүш керек. Ошол. Абдан жакшы. Канча балалуу болгуңуз келет өзүңүз? Мындай кыялыңызда барбы? 7 бала болсо. Ошо көп эле негизи колдон келишинче аябай эле көп да. Көп балалуу Ооба. келеби? Көп балалуу болгум келет. Жакшы. Келинчегиңди калдыңыз да? Келинчегиңиз кандай болчу экен? Үйдө жок экен азыр. Машууга кеттир, машууга жокто сүйлөшүп алалы. Ооба, келинчегим үйдө аябай жакшы кожо эке. Жашыл чаң кошуп коесузбу? Же биринчи капуста кошосузбу? Жок, азыр муну эмет коеюн, мындай дайындап коеюн. Келинчегим үйдө жакшы кожо эке. Дайыма үй таптаза, кийимдерим үтүктөлүү, бардыгы даяр, тамагым даяр. Андан башка эч нерсенин кереги жок го. Ошентип турса эле сонун экен да. Кандай сөзүңүз? Романтиксиз. Ошо мен негизи келинчегим айтат романтик эмессиң депчи. Бирок кинолордо, мындай тасмаларда мүнөзүңүз мындай романтиктерди ошондой мындай түз бөлүңүз ошондой сыяктуу көрүнөт. Сиз мындай романтиксиз, мындай билбейм, мындай өзгөчө бир сюрприздерди жасап, бир жумшак адамдай көрүнөсүз да. Жок, жумшак адамы ал жагын туура эле айттыңыз. Жумшак эле адаммын, бирок ушу романтик жагы кичине немерээк да мендечи. Ушу жагы аксайт да, аксайт да. Ушу эмне кылсам экен деп ойлонуп жүрөлү, ушу убакыт өтүп кетет да. Келинчегиңизди таң калтырайын деппи же кандай? Келинчегимди таң калтырайын, кандай кылсам деп ойлонуп отуруп элечи. Анан эми азыркы күндөрү ушул көп аракет кылып баштадым, үй бүлөгө көбүрөөк көңүл бурганга. Чыгармачыл адам баягы бир эле жерде отуруп иштегенди жакшы көрөт го, бир жерден чыкпай. Анан мен болушунча энергиямды сактап, энергиямды көп жакка кетирбей, мындай болгон энергиямды ошо үй бүлө. Ушу менде бир 8 нерсе бар да. Бул жашоодогу максат. Жашоодогу мындай пункттары менен. Пункттарым да азыр ошол нерсени коюп келатам да, мындай акырындап ордун менен. Биринчиси туура дин жолунда туура жашоо, экинчиси үй бүлөгө көңүл буруу, үчүнчүсү чыгармачылык, спорт, спортко өзүңө көңүл буруу, анан билим дегеним ошо азыр окуп атам, азыр орус тилин окуп атам, андан кийин английскийге барайын деп баягы ойлонуп жүрөм, буюрса ошол эле окуу жай мененчи. Анан албетте бир туугандар, анан досторум. Мен ак өргөдө дагы бирге чоңойгон райондогу досторум бар. Алар да таарынып калат, Самат сен келбей калдың, жоголуп кеттиң, кичине келип турсаң болобу депчи. Анан ошол 7-8 нерсени өзүмдүн жашоого киргизип алайын деп эме кылып жүрөм. Баары адам экенбиз да, уктап каласың. Эртең менен таң атпай туруп тренировкага мына кетем деп атып саат 7-де турам деп атып эле ошентип 10 болуп кетет. Анан бардыгы подсознаниядан го негизичи. Ошол подсознанияны туура болуп аткан кезим да. Абдан жакшы. Кыялдарыңыздагы ишке ашыруу оор болгон жокпу? Мисалы үчүн Самат Эркинбеков жакшы үйдө жашоо, жакшы жубай алуу деген. Эми баягы бардык нерсе оңой келбейт го. Албетте баягы ошол кыял, жөн эле кыялданып коюп жата бербей, ошол кыялдарды көздөй талпынышыбыз керек экен да. Мен ушул күнгөргө чейин, ушул күнгө жеткичекти көп нерсени көп талпындым, аракет кылдым, орто жолдон баягы чалынган күндөр болуп атты. Эми чоң чалына элекмин, бирок баягы ошондой күндөр да болуп атты, кыскасы кыйналган күндөр болот экен. Ошентип жеттик, бирок жеткенден кийин ушул күнгө келгенден мындай бардыгы оңойдой эле сезилет экен да. Жанагы Маранын дамы башкача деп коет, жеңиштин дамы ушундай. Бул тизе алабыз, Муну тизебиз азыр, үстүнө мына бардыгын салдык. Буларды тизеп алабыз. Биз картошкасы калып калды, кала берсинби? Кала берсин, картошкасы да көп болуп кетсе кызыктай болуп калабы деп ойлойм да. Биринчи мындай кичирээктерин жаап алайлык. Мынакей достор, биз бардыгын даярдап алдык. Эми болсо биринчи кууруйбуз, чырылдата кууруп туруп, жакшылап үндөр чыгып чыр деп аткан кезде
өчүрүп туруп, анан кийин өчүрбөй эле аз баягы эмеге слабый кылып туруп, плитканы слабый кылып туруп, анан жарым саатка 40 мүнөткө жакын демдеп коебуз. Самат мырза, мынакей жакында эле Жоро Гуля кинотасмасы менен түрү Россия жергесинен кыдырып келдиңиз. Биздин мигранттардын абалы, Жоро Гулянын кабыл алуусу, деги эле сапарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Сапарыбыз буюрса байсалдуу болду. Жакшы барып, жакшы келдик. Москвада бир жумага жакын Москвада болуп, андан ары көптөгөн шаарларды кыдырып, жалпысынан Россиянын бир 15 шаарын кыдырып келдик. Мигранттардын абалы эми жакшысы дагы бар, жаманы дагы бар. Ошол жакта бизнес кылып, көптөгөн жумушчуларды өзүнүн кол алдына иштетип, болуп кеткендер дагы бар. Баягы жумушунун регистрация деп коет го, жана документтерин бүтүрө албай кыйналып жүргөндөр дагы бар. Бишкекке келип тойго келе калам деп депортация болуп кайра кире албай аткандар бар. Кыскасы көп экен да ушу. Аябай көйгөй дагы көп, кыргыздар дагы көп, аябай көп. Азыркы учурда дагы агылып атат. Аябай көп кетип атышат. Күндө мына Москвага, Россиянын канчалаган шаарларына даже почти күн сайын рейстер бар. Күн сайын рейстер толуп тура адамдар кетип атышат да. Ушул нерсе өкүндүрдү мени аябай. Бирок бир чет сүйүнгөн мен биякта жүргөндө эмне кылат, кыйналып, баягы эле кредитин төлөй албай, баягы эле кыйналып, баягы эле көр турмуштун айынан кыйынчылыкта, ошонун айынан негатив пайда болот, митинг кылгысы келет, митингке чыккысы келет, шайлоолор болуп калса голосун саткысы келет. Же бир кылмышка барышы мүмкүн. Россияда азыр иштеп жүрөт, көпчүлүгү баягы мигранттар, Кудайга шүгүр, айлыктары жакшы. Ошол жакта үй бүлөлөр менен иштеп жүргөндөр бар экен. Жаңы үйлөнүп, даже ошол жактан үйлөнүп аткандар бар экен. Ошол жакта той кылгандар, ал даже бирөөлөр тойго ырдап кетчи деп чакырып калды Красноярскийден. Барсам 450 кишилик той экен да. Жалаң кыргыздар. Жалаң кыргыз. Мен айттым, буякта башка улуттар да бар экен. Жок, биздин эле кыргыздар. Тамадан карап турсам, ата журт, тага журт деп чакырып атат кадимкидей. Жамаат менен, аяш аталар менен. Анан айттым балдарга, аябай көп экенсиңер биякта депчи. Аябай көп экенсиңер деп. 450 кишилик той болуп атат, кадимкидей Кыргызстандагыдайчы. Ошондо таң калдым. Көп экен, кыскасы. Камчаткага чейин барып келдик, алардын сыйын көрүп келдик. Аябай кыскасы мындай сонун тозуп алып атышты. Аябай бир сонун жылуу. Кээ бир жерлерде жыптар менен тозуп алып атышты, кээ бир жерлерде метро менен жүрүп аттык. Кыскасы мындай аябай барып келген сапарыбыз кызыктуу болду. Чыңгыз деген бала бар, Чыңгыз Максутов деген, ошо Россиядагы көп концерттерди ошол жигит уюштурат. Көп нерсени билет, көп тааныштары бар. Ошол жигит экөөбүз чогуу жүрдүк. Аябай мындай мигранттардын жашоосу менен мунусунда мындай тереңирээк таанышып келдим. Анткени убакыт кененирээк болуп атты. Ар бир шаарга биз бир күн эрте же болбосо 5-6 саат эрте барып аттык. Ошол шаар менен негизи Россиядан эң бардык шаарларны мага эң жаккан Владивосток жакты. Владивосток аябай кооз экен, мындай деңиздин жанында, анан кемелер бар экен, чоң кемелер бар экен. Тоолор бар экен, ошо тоолордун үстүндө үйлөр. Кыскасы мындай Владивосток эң жаккан ошол жактан экен. Хабаровскийден Владивостокко поезд менен бардык. Поезддан түшсөк эле сонун кооз укмуш зданиялар бар экен. Аябай ошол жактан сүрөткө чүп эле жыргап келдик да аябай. Кыскасы ошентип кайра Бишкекке, Кыргызстаныбызга аман эсен жетип келдик. Гастроль жакшы болду. Мекендештерибиз аябай сагынат экен Кыргызстанды. Кээде көрүп, ушу сени көрүп, ошо Кыргызстан, сени көрүп, сенин киноңду көрүп, ушул Кыргызстанга барып келгендей болуп калдык деп эме кылып атышты, айтып атышты. Ошол аябай сонун болду кыскасы. Гуля образын мындай ойноп атып, чын эле ушу мен ойноп атамбы деп мындай бир ой келип кетеби? Мына ойгонуп кетесизби? Мисалы үчүн өзүңүз экрандан көрүп атып, мына Гулянын кылыктары, Гулянын мындай баскан турбаты, деги эле өзүңүз ойноп аткандай да. Сизди бир аял жашагандай көрүнөт да ошол образдарчы. Жасалмалык жок. Бул образды ойноп атканда ролик болобу, кино болобу, ошол съемочный процессте эч нерсени деле ойлонбойм. Ойлонгонго да убакыт жок болот. Болгону сценарий, ошол образ, сөз, тексттерди менен гана алек болом.
Анан ойлонгонум эң баягы баардыгы бүтүп, монтаж бүтүп, ошол кинону көрүп аткан учурда ошондо ойлоном да, ошондо таң калып карайм да, өзүм таң калып кетем кээдечи. Яғни ушундай ойноп салдым, муну кайра ойной албайт болушум керек депчи. Анткени чындап ошо Гүл эже болгондо ошондой аял затын ошондойлорду элестетем. Негизи кинону ойноордун алдында мен даярдангам, чын айтканда. Ошондой аял затынын ар бир мимикаларын, походкаларын баардыгын баягы сканерден скриншот кылгам да, кыскасы. Изилдегем, значит, ушундай болот экен, ушундай сүйлөйт экен аял заты, момундай басат экен, монтип сүйлөйт экен, мүнөзү момундай болот экен деп бир сери изилдеп туруп анан тартылгам да буга. Ошон үчүн ар бир негизи эле актерлор кино ойноордун алдында ошол кайсыл образды ойной турган болсо ошол жөнүндө ой жүгүртүш керек, ошондой адамдарды көргөнгө аракет кылыш керек. Ошондо анан бир нерсе чыгат да, образчы. Ошон үчүн эл кабыл алат, ошон үчүн эл кабыл алды да. Мен даярданбай туруп жөн эле ойноп койсом, сыртман ойногондо баягы мындай халтурадай болуп калмак экен да. Ошон үчүн мындай ички жан дүйнөдөн бери, көз карашынан бери образ бериш керек да, ошол образды чыгарып бериш керек да. Жакшы чыгарып берсең, анан кийин зритель көнүп калса, ошо көз карашыңан эле ойлоп түшүнүп калат, Гүля мынтип карап атат, значит, азыр моундай ишке барышы мүмкүн. Бул мынтип карап атат, бул азыр мындай добрый бир нерсе кылат деп ошентип ойлоп калат да. Гулядай айымдар демек биздин жашообузда бар экен да. Бар. Эмнеден улам ошол Гулядай образды кийип калышат айым? Анткени деги эле ар бир айымды мындай назик, мен мындай эне башкача элестетем да, бир коломтоо да. Бирок Гулянын образы бир мындай жулунган, тарсылдаган, турсулдаган, бетке айткан образ да. Лакылдаганбы? Мындай аялдык назиктик жок да. Анча-мынча жерлеринде мындай сүйүп ойноп кетет. Жора болгон, мисалы бар го, ай Жора деп тамашалашкан жерлери бар мындай. Ошол Гуляга бир эме жетпегендей сезилет да мага, мындай кандай деп айтсам сизге. Аял затында мания сыяктуу да, мындай эркелегиси келет, бирок ошол учурда Жора жинине тиет да анчы. Ал антпесе баласы үйлөнбөй калышы мүмкүн, Жора ордунан кыймылдабай калат. Үйдүн баардыгын мынтип алып бараткан, мындайча айтканда тизгин тартып бараткан, алдыга арабаны сүйрөп бараткан мындай Гулядай көрүнөт да. Негизи аял заты баягы назиктик жак жоголуп кетет, жок Гуляда деп атпайсызбы? Аял заты качан эшикке чыгып эркектин ишин кылып атам, үйгө келип аялдын ишин кылып атам деп көп нерсени өзүнүн мойнуна алып алган кезде, ошол кезде назиктик жоголуп кетет деп ойлойм да. Анткени кредити бар, аны төлөш керек, баласынын окуусу бар, аны төлөш керек, тигини төлөш керек, муну төлөш керек. Күйөөсүн айтайын десе, күйөөсү кыйратып акча таппайт. Тоха менен жатат дейсиз. Анан ошондон улам аял заты ошентип талпына берет экен дагы, ошондон назиктик жоголуп кетет деп бул менин оюм да. Буга бир психологдор деле, бирөөлөр деле кошулса керек деп ойлойм да. Ошондуктан аял кишини колдон келишинче чоң жумуштарды көп мойнуна бир нерселерди артпаганга аракет кылыш керек. Мен келинчегиме айтып атам, үйдө эле отура бер. Багабам, Кудайга шүгүр бар. Анан айтат, мага мен эч кандай жалып деле жок, просто кичине бир өзүм бир нерсе менен алек болсом жакшы болот эле деп айтып калат да. Анан макул дейм, ага деле. Бирок мындай оор жумуш болбосун, баягы эркектер көп жерде болбосун, мындай аял заты менен иштеген, ушундай өзүңө бир аябай оор нерсе алып келбегендей, анан кийин үйгө конок бирөө келип калса, күндүз келип калса жумушта болуп калбагандай, көз каранды эмес жумуш издей бер, анда мен ошонуңа жардам берейин, ошонуңду ачып берем, колдойм деп айтып атам да. Болгону менин оюмча аял затына көп түйшүк артпаш керек. Гулянын образы ушундай да. Бул баягы көп нерсени түйшүктү өзүнүн мойнуна алып, анын үстүндө өзүнүн мүнөзү дагы ошондой. Мен кылам, мен минтем, тигинтем деп болгондой кылып эле мынтип сиз айткандай ошо бетке айтып ушундай мындай лакылдаган аял да, Гүл эжечи. Андай аялдар жашообузда көп. Ошону өздөрүң көрүп атышат. Көргөндөр өздөрүң көрөт да. Ай, Гүл эже так эле менин мамам экен дегендер бар да. Жана сетевой маркетинг дегенге аралашып, апам аралашып, сенин киноңду көргөзбөдүмбү, ошодон арылсын деп дегендер болот да көпчү. Анан Россияда дагы жүргөндө баягы биздин публикабыз буга чейин баягы биз тамашодон чыккандыгыбыз үчүн баягы жалаң жаштар, мындай молодежь 30 жашка чейинкилер эле. Бул Жора Гуля киносуна возраст мындай ылгаган жок да. Жаш ылгаган жок, кары жашына карабай көп апалар келип атышты, эжекелер келип атышты. Мындай ошондо түшүндүм, что бул Жора Гуля киносунун аудиториясы чоң экенинчи. Ошо
кино тартканда кээде карыз болуп кетишет. Кино тартканда элдер кээде мотивация алып ошону элге тартууласа, кээ бирлер тескери чөгүп кетет да. Бул жакта кандай сизде? Тамакты карап коеюн дейсизби? Тамакты бир карап коеюн, аны азыр. Бул жакта кандай сизде? Демөөрчүлөр барбы? Биз эми демөөрчү тапканга аракет кылабыз. Бирок азыркы учурда баягы мурункундай демөөрчүлөр көп болбой калган кези. Демөөрчүгө барсаң деле, бирөөдөн акча сурайын десең деле, алар сразу өздөрүнүн интересин ойлошот. Бизге канча процент түшөт, ошондо биз канчасын алабыз депчи, мындай бир дагы бир мындай неме чыгармачылыкка мындай колдоо көрсөтөйүн деген адам жок, аз. Бирок аларга деле баягы милдетибизди артпайбыз да. Алардын мындай чын-чынына келгенде эмне кереги бар аларга делечи? Мисалы, биз аларга кимбиз дегендей да. Бирок негизи в целом мындай по большому мындай аябай мындай алдыны карай ойлоно келсе, бул творчествого жардам көргөзүш керек обязательно. Бул маданият менен биз элибизди тааныта алабыз, маданият жана спорт менен тааныта алабыз да. Анан кийин эми билбейм, ушул ойлойм да, азыркы биздин поколениябыз, биздин азыркы досторубуз, мен досторума да айтам да, досум, сен эгер кийин чоң бизнесмен болуп же бир укмуш болуп кете турган болсоң, кийинки творческий балдарга ушундай маданият жакка жардам бере жүрүшүң керек обязательно. Андан эч нерсең кетпейт. Монча акчаңан мынчасын бөлүп койсоң, сен эч нерсең кетпейт деп айта жүрөм да дайымачы. Менин оюмча ушул биздин келаткан поколениябыз баарын түшүнөт болуш керек дейм да. Себеби азыр казактар өттү. Казактарда эч кандай маселе жок. Бир нерсе тартам дейдиңби, идеяңды дароо колдошот. Биз болсо эми кимге азыр милдетибизди артабыз? Өзү мамлекет өзү араң жүрсө, ар ким өзүнүн баягы кээ бир мамлекет ишмерлер өзүнүн курсагын ойлоп жүрсө, өзүнүн баласын чет өлкөгө окутуп жүрсө, элин ойлобойчу. Эми эмне кылабыз? Башкаларга эме кылгандан көрө чыгармачыл аракет өзүбүз, Кудайга шүгүр, азыр кино индустриясы өнүгүп аткан кез. Айтпайм жок, бизде жок болуп атат, биз моюнтуп калдык дебеймин. Мындан бир нече жылдар мурун жок болчу, чындап эле араң эптеп, ал эми азыр Кудайга шүгүр. Акча табылчу жерден табылат. Тарта турчу нерсебизди баягы өзүбүздүн арбабызды өзүбүз сүйрөп уже көнүп калдык. Демек эч кимге эч нерсе карыз болгон? Эч кимге эч нерсе карыз болгон жокпуз, баары жакшы. Бул кинону жыйынтыктасак, ушул Жоро Гуля кино тасмасы сизге эмне алып келди? Эмне ала алдыңыз өзүңүзгө? Плюс жана минус жактары. Плюс жактары көп эле болду. Өзүм баягы ушул роль мага интересно болчу, ойноп көрүш. Ушул образды берип көрүш, ошол менен ишендире аламбы депчи. Демек аялдын образын ойноп, ошону жеткирип ойнодум. Мен өзүм ойлоп койдум, анда мен любой эле образды ойной алат экенмин депчи. Буюрса эми дагы көрөсүздөр, дагы жакшы жаңы образдар менен кинолорго, сериалдарга тартылам, Кудай буюрса. Пландарыбыз аябай чоң да. Биринчиден ушул жагын ала алдым, өзүмө чоң опыт болду бул нерсе. Гуляны да ойноп, Тоханы да ойноп, съемочный процессте иштегенди үйрөндүм да. Режиссерду кыйнабай, съемочный команданы кыйнабай, мындай бир дубль, эки дубль, үч дубль менен ойноп ушинткенди үйрөндүм, актерский жактан. Гибкость үйрөндүм, актерский гибкость дегендичи. Монтип сразу бул образга берилип кетип, бул жакка берилип кетипчи. Бул дагы опыт болот да. Экинчиден эми материалдык жактан Кудайга шүгүр, баягы кыйналган жокпуз дегендейчи. Минус жактары бул комментарийлер, албетте көп жазылып атты. Эркек болгондон кийин аял кишинин ролун ойнобо, анан минтпей, тигинтпей деп мен болушунча түшүндүргөн аракет кылып аттым. Мен аял кийинип алып көчөгө чыгып, сиздин эшиңизди тыкылдатып аткан жокмун, же сиздин жаныңызга басып саламдашып аткан жокмун. Бул образ кинодогу депчи десем, болбой эле ойнобош керек деп. Бирок чындыгында өзүм дагы ошол нерсени туура көрдүм. Анткени 100 күйөрманыңдын 20 күйөрманы негатив сөз жазып атса, значит ошол 20 күйөрманында калып калбашым керек, ошолорду ала кетишим керек. Значит, эл кээ бирлер ойнобо деп атабы, значит ойнобойм деп өзүм дагы ошол нерсени токтоттум. Гуля эже менен ушул экинчи частында коштоштук. Мен өзүм ойлонуп көрсөм дагы мындан дагы чоң потенциалдары алды да азыр буюрса. Гуля эженин образын ролунда кечке ойной берсем, мен ошо Верка Сердючкадай же Шуриктей бир образ менен калып калат, а мен өзүм дайыма образымды алмаштырып, ар кандай образды ойногонду жакшы көрөм. Актер ошондой болуш керек, өзү чыныгы мындай гибкий актер ушундай болуш керек да. Анан
Будан дагы кичине өйдөрөөк чыга турчу тепкичтер бар алдыда, ошолорго чыгабыз деп ойлоп атам да. Анан ушул аябай кыялданып жүрөм. Бир тарыхый тасмаларга тартылсам деп. Любой актер ойнойт, ойлонот ушинтип тарыхый тасмаларга тартылсам, мынтип баатырдын главный роль. Жок, кимдин ролу болсо дагы режиссер ошол мени көрүп, ошол мени тапкан баягы роль болот го, ушундай роль келип калат го. Роль менен жакшы ойномоксуз. Куйручукту деле ойномокмун, ооба. Анан кийин бул аны айтпай элеминчи, анан кийин айтам. Куйручук жакшы болот, ооба. Медин Алыбаев, Куйручук ушундай. Биринчи оюм ошол келди да. Бирок андан деле башка ролдорду берсе, ойной берет элем. Баягы ошол актер менен роль экөө мындай бири-бирин таап калат го, ошондой таап калган ушундай тарыхый тасма болсо, элдин эсинде калтыра тургандай кылып ойносом деп өзүм ойлоп кыялданып коем. Анан ал нерсе деле болот, Кудай буйрса. Эми мындай суроо. Чай ичиңиз. Тамагыбыз бышып деле калды, мындай суроо. Айтсаңыз, боло кээде таажадым, кээде аялың деле мотивация бербей калат, чуркап жүргөн балаң деле мотивация болбой калат, бир нерсе жетпегендей. Чарчаган учуруңуз болобу? Өзүңүз менен сүйлөшкөн, балким эч чалып коюп же телефонду өчүрүп коюп мындай олтуруп, өзүңүздү бир көзгөдөн карап, Самат эмне кылып атасың же кандай? Самат эмне кылсаң болот? Сен мындай болуп атасың деп бир болобу? Болот андай. Кээ бир учурда мындай кылам. Ошондой жумуш көп болуп, ар кандай тияка жетише албай, бияка жетише албай аткан кезде телефонду өчүрөм дагы. Бишкектен 20 километр, 15 километр чыксаң эле тоо таштар бар го. Ооба, суу. Ошол жака машинамды айдап барып суунун жээнде токтотуп алып, бир 2 сааттай отурам да. Мындай ойма келген нерсени мындай ойдо эч мындай башка проблема ойлонбой эле, кээде бир ташты карап алып деле ушул таш ак экен деп элечи ошондой. Кызыктуу эле нерселерди ойлонуп отура берем да, суунун агып атканын, суу каяктан бери агып келет болду экен деп. Ошолорду ойлонуп, суу кичинекей кезимден бери ушул аккан суунун жанында турганды аябай жакшы көрөм да. Бутум салып же колум салып отурганды жакшы көрөм ошол жергечи. Азыр деле ушул адатым калды. Кээде кетип калам да ошол жака өзүм барып отуруп, колум салып отуруп, бетим жууп, ошо суунун жанында отуруп калсаң анан кадимкидей могул жагы бошойт да. Кадимкидей жок ыйлабайм. Жок, эми сизде эмне ыйлатат? Мени ыйлата турчу нерселер көп эле. Мени кино ыйлатат, пияз ыйлатат кээде. Демек, жан дүйнөнүн бугун суу аркылуу чыгарат экенсиз. Ооба, ошондой, ошону ойлонуп, ошолорду эметип, суунун жээгине каралып, ошентип чыгарганды жакшы көрөм. Андан башка мен көп деле бук болбойм негизичи. Мындай ичиме көп нерсени катпаганга аракет кылам. Өзүм ачык адаммын, сыртка айтып, сыртка чыгарып алам да. Жанагы досуңуз көп? Досуңуз көппү? Досум көп. Досум аябай көп, досторум көп. Бирок арасында барбы мындай серелик, мындай электен өткөндөр барбы? Ооба, Бир жака кетсеңиз мындай бир нерсени даярдап кеткенге же бирдеке кабыл алганда болот да, айтчу дагы сөз бар доско, айтпачу дагы. Ооба. Барбы? Андайлар дагы бар. Баягы эмне чыныгы дос кандай болуш керек, мындай эркекче, мындай сүрөттөп берсеңиз анан тамак жеп курсаңчы. Чыныгы дос, кыска айтканда, достчулукка бекем болуш керек, аманатка бекем болуш керек. Болду, ошол эле. Уктуңарбы? Достчулук анан аманат да. Бир нерсени айттың, бир нерсени кылдың, же бир сөз айттың, ошону ичине сакташ керек, же бир нерсе сурандың, ошону келип так. Андай досторум көп, Кудайга шүгүр. Мен дагы ошондоймун. Бир досумма жан дүйнөм менен берили ошол адам менен достоштум, канча жылдан бери дос болуп жүрөмбү. Ал бир айткан сөзүн эки кылбаганга аракет кылам да. Жакшы, тамак жейлиби? Ооба. Тамак бышып калды, буюрса. Келиңиздер анда. Мынакей Назира эже тамагыбыз бышты. Жетип атабы сизге да? Жыттап коңузчу бир. Жок, жоңоңуз. Сиз коноксуз да, отура бериңиз. Мен чынын айтканда баягы бул кухняга көп деле жолобойм. Келинчегим өзү эле жасайт баардыгынчы. Анан келинчек жок кезде, конечно, акырын келип ачып, эмне бар экен, эмне кылса болот экен деп каласың.
Бирок эми бүгүн ушул кухняга чыгып аткандан кийин өзүм кылып, конокту жумуш кылдыртпай, өзүм салып берейин деп атам. Кыргыздардын өрүм-жөрүм мына каада салттарына кандай карайт? Кой союп койду устакандаганды билесизби? Кой сойгонду билем, устукандаганды до конца үйрөнө электим. Бирок мындай билем, кыскасы. Өзүнчө билем, ал деле бир. Ал дагы өзүнчө бир искусство, ооба. Бирөө туура эмес бир устакан берип алса тарым кала калды. Ооба. Туура эмес, ооба. Бизде таласта жанагы башты башкача тартат экен. Бизде дагы башкача тартат экен да. Бизде мисалы үчүн баш калат ошол үйдүн ээсиндечи. Ал жакта улууга берилет, кичүүгө берилет. Кээ бир жерде башты улууга тартат, кээ бир жерде башты кичүүгө тартат. Суусунан да кошуп коеюн. Ошо эшиктин алдына бир ашкана ачып алсам бекен, Саматтын дымдамасы деп, Саматтын дымдамасы деп ачып коесузбу? Ошо ачып алат окшойм. Достор, сиздер дагы Караңыздарчы. Мен муну өзүм бышырдым. Эч ким эми Назира эжекем болсо баягы туурашып жардам берди. Калган өзүм тузун да өзүм коштум, өзүм демдедим. Азыр эми аралаштырып бермегени. Жыттый вообще сонун болуп атат, жыттый. Келиңиз эми. Мен сизге тарелка берейин. Чогуу дамдап көрөлү. Негизгиси тамакты эти жумшак болсо болду мен үчүн. Сизгечи? Мага дагы ошондой. Эти жумшак болсо болду. Достор, баарыңызды Саматтын дымдамасын дамдап көрүүгө чакырабыз. Экранга жакыныраак келиңиздер. Бисмилла, сизге салып берейин. Устукандан салайынчы муну. Негизи мен этти аябай жакшы көрөм. Жакшы көрөсүзбү? Карышкырдан кийинки эле менмин го. Каяктан болосуз? Таластан. Таластансызбы? Нарындыктар аябай жакшы көрөт го. Таластан. Сиз айтып койсоңуз мен таластанмын деп мен сизге Гүлчатай жазап бермек экенмин айда. Кудай буюрса күн жылсын. Кана келиңиз чогуу дамдап көрөлү. Сиз биринчи алыңыз, бизде эркектер биринчи дамдап көрөт. Анан кийин мен дамдайм. Бисмилла. Мен өзүм мактап эле коеюн, өзүм тамагымды сиз жеп көрүңүзчү. Аябай дамдалыптыр. Чынын айтып атасызбы? Операторду каратып алып тамак жеп атабыз биз. Аябай дамдалыптыр, чындап жумшак, эти эң негизгиси Эти жумшак болуп турбу? эт жумшак болуп. Тамак кандай болуптур? Тамак абдан дамдалыптыр. Эң негизгиси аз убакыттын ичинде ушундай этти жумшарганда таң калып атам. Демек сиз этти дагы жакшы таңдап окшойсуз да, жаш малды. Мен өзүм тандап келгем. Ошону айтып койгулачы, пожалуйста. Мен деле бирөөнүн баласы болом. Эме, сиз туруңуз, биз тамак жеп алайлы. Анда мейли анда көрүшкөнчү. Андан жакшы Тамак достор. топтобуз. Самат мырза, биз сиздин үйүңүзгө куру келген жокпуз. Атайын биздин ата мекендик өндүрүштөн чыккан Кадыровдордун ушундай суу майларынан ала келдик. Деги эле сиздин ата мекендик өндүрүшкө болгон оюңуз? Оюм аябай жакшы. Айрыкча ушул сүт, каймак деген нерселер биздин өзүбүздөн чыкса, башка жактарга дагы кетсе, бул биздин экономикабызга жакшы болот. Анын үстүндө бул бизден чыккан нерсе натуральный да, каймак деген нерсени башка өлкөдөн Россиянын каймагы келиптир деген уккан эмесмин да. Ошондуктан туура көз караштамын. Анда чолпон менен кечке жук чай ичип коебуз. Макул. Чоң рахмат. Достор, биздин YouTube каналыбыздын коногу баарыбызга белгилүү өтө кыйын жигит. Бүгүн дагы ошол унандын кичипейилдигине, жан дүйнөсү ушунчалык таза, аруу экенине бүгүн мен ушундай адам менен баарлашканыма кубанышып жатам. Ушундай замандаштардын катарында жашаганына да кубанычтамын. Сизге мен чыгармачылык ийгилик каалаймын. Бул үйдө мен эмкиде келгенде Кудай буйрса бир 5-6 жылдан кийинденби балдардын тапчыкалары көбөйүп, балдар ары чуркап, бери чуркап дегендей анда дагы мындан дагы жакшы маек болот деп ойлоймун. Жакшы бир чыгармачылык ийгиликтер, тепкичтерди өтөт деген ойдом. Анткени сиздин потенциалыңыз, сиздин ой жүгүртүүңүз бул кичине башкачараак да. Негизи мындай кылыш керек да. Самат мырза, сиз үйдө эле тынч отуруңуз, биз сизге акча төлөп беребиз, сиз бир гана иштеңиз деш керек да. Анткени сиздеги ой жүгүртүү сизден жакшы тасмалар чыгат деп ойлойм. Буюрса рахмат, ушундай оюңузга мен дагы кубанычтамын. Бул Кыргызстаныбызда канчалаган өнөр адамдары бар, канчалаган артист, актерлор бар. Ошонун арасынан ушул мени тандап, менин үйүмдү тандап келип мен менен интервью кылганыңыздар үчүн мен өтө кубанып турам.
Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, сиздердин YouTube каналыңыздарда подписчиктер көбөйө берсин, лайктар көбөйө берсин, просмотрлар көбөйө берсин. Эң негизгиси элибиздин арзуусуна татый бериңиздер. Мен чын дилимден кубанычтамын сиздер келип менин үйүмдө конок болуп турганыңыздарга, таам сызып турганыңыздарга. Көптөн бери тамак жаза элек элем, бүгүн тамак да жазаттырдыңыздар. Көптөн бери минтип бирөө менен ачылып сүйлөшө элек элем. Бүгүн менин жан дүйнөмдү ача алдыңыздар. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Урматтуу баардык ушул берүүнү көрүп аткандар, сиз кайсыл жерде болбоңуз, кайсыл мамлекетте болбоңуз, сизге менин үйүмөн, менин үй бүлөмөн ысык салам. Аман жүрүңүз, жакшы жүрүңүз. Ошол дымдама жасаганды билбесеңиз менден үйрөнүп алыңыз. Достор, эгер сиздер Саматтын рецепти боюнча атайын YouTube каналдан көрүп жасаган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчасынан Саматты белгилеп коюңуздар. Атайын дымдаманын сүрөтү менен сөзсүз түрдө сторисинен бөлүшмөкчү. Анан мен да Instagramга подписка болуп калгачы, меники биринчи Instagramым баягы взлом болуп кеткен, бирөөлөр урдап кетишкен. Жаңы ачканмын, Самат Эркинбеков official деп турат. Ошого подписка болуп алсаңыздар, менин чыгармачылыгымды дагы көбүрөөк биле баштайсыздар. Жакшы достор, YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, Атыжан Назира Бердиголова, бүгүн биздин дам программабызда Самат Эркинбеков болду. Баарыңыздарды дымдаманы дамдап көрүүгө чакырабыз. Анда эмне дейбиз? Көрүшкөнчө, рахмат.